Spravkаны biz толық оқып шықтық та, анан азыркы эле суроодо Германиядан бизге грант менен акча келип атат. Грант менен аларды силерге берип атат. Туурабы? Анан силер дагы 10% менен берип атасыңар. Ошо кандай болгон? Неге болгон? Неге 10%ка кылдыңар? Саламатсыздарбы, урматтуу депутаттар, бүгүнкү жыйындын катышуучулары. Башында Германия өзүңүздү тааныштырып анан кечиресиздер. Мен Төлөгөнова Аида Бишналина, мамлекеттик ипотекалык компаниянын төрайымы болом. Сиздердин сурооңузга жооп берейин. Азыр башында Германиялык өнүктүрүү банкка келгенде алардын бул талабы болчу. Башында сүйлөшүүлөрдүн негизинде 14% деп алар талап коюшуптур. Анткени баягы демпинговый политика болбосун да коммерческий банктарга алардын баягы интересин карап дагы рыночный механизмди коргоо үчүн ушундай пайыздык ченди алар предлагать этишиптир да. Анан сүйлөшүүлөр жүргүзүлүп 10%га түшүрүлгөн башында. Анан 21-жылы биз сүйлөшүүлөрдү жүргүзүп 8%га biz 6%га деп түшүрүп бергиле деп суранганбыз, бирок алар макулдугун только 8%га деп түшүртүп беришкен. Азыркы убакта ошо 8% менен 15 жылга берилип атат. Грант деген түшүнүктү кандай түшүнөсүз? Грант деген булар келишим боюнча грант деген эми баягы кайтарымсыз каражаттар да. Бирок алардын келишиминде каралган biz ушу проектти, ушу акча каражатты туура колдонсок, алар грант катары бизге кечип эметип берет да. Азыркы убакта бизде обязательство болуп турат. Мындай да айда бешенен. Буну эми мындай бир жөнөкөй жаранга түшүндүрө албайсың да, бардыгы айтат. Бизге грант менен келатса, эмне үчүн бул гек буга бизге ушу процент менен берип атат дейт. Бул бир. Экинчиден, мына керемет банк тугуп атасыңар да. Туурабы? Мамлекеттик банк. Ошол жерде афера болгон, чоң афера болгон. Бүгүнкү күнү Кудай сактасын, бардыгы бүгүн текшерилип, ошого жооп берип атат да. Эми грант болуп бизге акчаны бергенден кийин биз өзүбүз чечишибиз керекпи же Германиянын айтканын жасашыбыз керекпи? Бул бир. Экинчиден, грантка келген акчаны эмне үчүн биз процентке беришибиз керек? Эмне үчүн силер ошол мамлекеттен, бюджеттен берилген акча менен келген гранттардын бардыгын өзүңөр через коммерческий банк берип атасыңар? Эмне үчүн ушуну өзүңөр бир бул компания түзүп, финансовый компаниялар бар да өзүңөрдүн, ошо түзсө болот да. Ошондой кылып туруп силер өзүңөр бербейсиңер, түздөн түз. Мен өткөндө дагы эсиңизде болсо керек, бир катуу спор болгон ушул маселе боюнча. Себеп силер ортодо баягы статистик катары эле данныйды чогултуп, данныйды барып банкка берип, банк анан өзү каалаганда өчүрткө коюп, ал жакта өзүнүн процентин алып жашап атканда, бул ошондо процедура кетип атканда, бул мамлекеттин акчасы силерге берилип атканда, силерге грант берилип атканда, эмне үчүн ушуну сиз өзүңүз инициатива көтөрүп, ошо финансовый бир компания же бир ошондой бир банкка жеткенге чейин дагы бир компания болот да, ошондо бере турган, кредит бере тургандар, туурабы? Өзүңөр ушуну жасасаңар болбойлубу деген бир ой келип атат да. Биз бул сунуштарды жөнөткөнбүз өнүктүрүү банкына, дагы сүйлөшүүлөрдү жүргүзөбүз. Былтырда, мурдагы жылы биз жанагы пайыздык ченди түшүрүп атканда дагы биз жанагы ижарага деп сүйлөшкөнбүз, бирок булардын баягы талабы банк аркылуу берилүү бериш керек. Булардын кандай талабы бар? Бизге акчаны берип атса, ошол акчаны биз түздөн түз ошол мамлекеттик кызматкерлерге бир кредит кылып берип атсак, эми кредит деген сөзсүз түрдө проценти кетет да. Алар эмнеге талант коет? Биз силерге монча миллион же монча миллион евро берип атабыз, 10%тен же 12%тен бергиле деп условия коюп атабыз. Ооба, коюш. Себеп? Акча каражатты алар берип атышат, ошон үчүн алар дагы өзлөрүнүн талаптары бар экен. Мен эч бул логиканы түшүнбөдүм да, мында жөнөкөй эле жалпак тил менен айтканда. Акчаны бизге берип атат грант катары. Мына силерге бизден жардам кет, мына бердик ушунча миллион евро деп атат. Силер муну ошол өзүңөр пайдалангыла деп атат. Туурабы?
Эгерде биз кайтара турган болсок, кредит катары, анда биз процентке койсок болот да. Эч бир логикага жатпай атат да. Бул берген акчаны алар кайтарып албай атса, мына биз силерге бердик деп атса, а сиз алар условия коюп атат деп атасыңар. А 500 миң деп атасы, 500 миң деп атасы, же 500 миллион, 500 миң деп атаса, эбелер экөөчү. Баягы башка бир чыгымдарга кетиришин. Ал кимге кеткен чыгым, эмнеге кеткен чыгым? Бул келишим финансылык министрлик тарабынан дагы чогуу сүйлөшүүлөр жүргүзүлгөн. Биз дагы финансы министрлигине сиздердин сунуштарыңыздарды жөнөтөбүз. Биз яны чогуу иштешебиз деп дагы сүйлөшүүлөр жүргүзөлү. Дагы бир кызык болуп атат да. ГИК бул мамлекеттикпи? Биз инвестициядан частный болуп атат. Частный компания, бирок 100% учредитель мамлекет. Мамлекет учредитель болгондон кийин сөзсүз түрдө минуста силерге частный деп берет. Юстиция кагазды, туурабы? Бирок мамлекет 100% өзү көзөмөлдөп атат. Фонд космостун алдында. Мамлекет бюджеттен акча берип атат. Мамлекет айтып атат. Мугалимдерге, врачтарга, мамлекеттик кызматкерлерге узак мөөнөт менен арзан баада сиз ошолорго биз жардам берели деп атат. Анан анда Минфин менен силердин ортоңордо аласа бересе болобу? Мамлекеттин ичинде мамлекет менен. Грант кредиттер боюнча баягы кепилдикти өкмөт берет да, ошон үчүн бүт сүйлөшүүлөр Минфин аркылуу болот да. Минфин аркылуу болсун. Биз ага каршыбыз жок. Мамлекеттин атынан гарант болуп Минфинге делегерүү жеткен. Туурабы? А Минфин ошо жасаган иши үчүн бизге келген гранттан, мамлекетке келген гранттан 500 миң алып калыш керекпи? Мен эч бир логикасын таппай атам да. Эгерде сиз мамлекет, Минфин гарант болуп, сиз бир частный компания болгонуңузда, анда жасаса болот эле да. Мамлекет ошол Германия берип аткан акчага гарант катары. Бирок гарант боло турган бул жерге берип аткандан кийин, бул кайтарымсыз болуп аткандан кийин эмнеге процентти коесуңар? Эмнеге алар ошол услугага 500 миң алып калат? Эч жагына туура келбейт. Ошондон көрө ошо 500 миңге бир мектептин ушу мугалимдер же врачтарга арзаныраак кылып үй салып берсе болбойбу беле? Ал акча каяка кетти? Расшифровкасын айта аласыз 500 миңден? Алар боюнча 3 компонент бар болчу, консультанттар дагы. Анан биз портал, электронный порталды разработка жасашыптыр. Дагы анан дагы 14 проект, типовой проект, бир жер тамдардын проектисин жасап беришкен. Ким жасаган? Алар Минфин эмес, ошо AFC консалтинговый компания өзлөрү жалдап, өзлөрү ошо типовой проекттер жасап берген. Бизге анан биздин баланска беришти, проектно-сметный документация. Жок, кандай эмне деген компания ол? Каердин компаниясы? AFC Германиянын компаниясы. Германиянын компаниясы. Акча берип аткандан кийин алар силерге условия коюп атат. Ушундай жер там саласыңар деп. А 500 миң Минфинге кетпей, анда ошол компаниялар кетти. Өздөрүндө калып турду акча, значит, Германиянын өзүндө. Ошондойбу? Жок, биздин местный эле подрядчиктер жасап беришти. Мен айтайын деген мен бул Айда Бешеналина. Алар өзлөрү отбор жасашты. Айда Бешеналина. Былтырда катуу бир сөз болду эле. Катуу. Туурабы? Силердин ошол алган айлаңарга чейин кириштик эле да. Ошондон бери 1 жылдан бери бир эч кандай өзгөрүш болбоптур да. Адан кийин биз экөөбүз 2-3 жолу сүйлөштүк. Айда Бешеналина. Элди биринчи ойлогулачы силер. Келген грантты силер коммерческий банктарга берип, алар дагы өздөрүнүн 3-4% алып, коммерческий банк деген бул алдап өздөрүнө керектүү процентин алып атат. Дагы айтам силер техникалык гана, статистиканы катары данный топтой турган бир ишкана болуп атасыңар да.